Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Сиз ошол дагы бир кайталап кетейин, биздин Кыргызстандагы экономиканы жакшы түшүнгөн киши катары. Ушул ар бир болгон революцияда мына акыркысын деле байкаштырдыңыз болуш керек. Биз канча чыгым болдук деп ойлойсуз? Ушу мамлекет канча артка кетти? Жана кайра кантип биз ушул экономиканы ордуна келтире алабыз? Бүгүн салыштырмалуу түрдө мисалы 98-97 жылдары, 1997 мен Тажикстанга барганмын, 2000 жылдары барганмын, Өзбекстанга жана башка. Аларга салыштырмалуу биздин экономика алдаганча алды деле. Биздин жашоо шартыбыз, биздин кабыл алынган мыйзамдарыбыз, биздин банковский системабыз жана башка. Бирок ошол биринчи, экинчи, үчүнчү бийлик алмашуунун негизинде биз алардан аябай эле артта калып калдык да. Себеп туруктуу мамлекет, туруктуу экономикалык шарт түзүлбөсө эч качан экономика өнүкпөйт. Ар бир болгон ушундай бийлик алмашууда канча жылга артта кеттик деп ар ким ар кандай айтат, бирок биз өтө эле көп артка кетип атабыз. Ар биринде жок дегенде 3 жылдан 5 жылга чейин артка кетип атабыз. Азыр дагы өтө артка кеттик. Артка кеттик. Бекеринен Россиялык, чет элдик эксперттердин бүгүнкү айтып атканы бул элдин шору, келечекте мамлекеттин келечеги туңгуюк деген бул туура эле сөз. Биз ошодон аз тыянак чыгарышыбыз керек. Бүгүндөн баштап мисалы азыр мына президенттик шайлоодон кийин референдум болот. Референдумдан кийин жергиликтүү бийликтин шайлоолору болот. Андан кийин жогорку кеңеш. Мунун баардыгы мамлекетке өтө чоң мындай таасирин тийгизет. Себеп дегенде баардыгыбыз, элдин баардыгы саясат менен алектенип калат. Ал экономика саясатты бүтүп алгыча күтүп турайын деп күтпөйт. Ошон үчүн бүгүнкү дайындалган министрлердин баардыгы да эртең президенттик шайлоо болгондон кийин алар калабы калбайбы ошондой настроенияда иштейт. Экономика менен бүгүн мен ойлойм, эгерде экономиканы сактап калабыз дей турган болсо, күчтүү, опыту бар, ушундай буга чейинки мамлекеттүүлүктө өзүнүн ар бир тармакта көрсөтө билген адамдарды өткөл өкмөт деп туруп, аларга укук берип аларды иштетиш керек. Себеп дегенде премьер-министр Жапаров дагы азыр шайлоого кетип атпайбы? Азыр мына жаштар деген менен жаштар өсүш керек. Жаштар, биз дагы жаш болгонбуз. Бирок ошол жаштардын баардыгы опыт алыш керек. Ошол жолду басып өтүш керек. Анан жолду басып өтпөй эле эң чоң кызматтарга келген мен туура эмес деп ойлойм. Себеп дегенде ар бир отраслдын, ар бир министрликтин, ар бир кызматтын өзүнүн закондору бар, аны иштөө тартиптери бар. Алардын баардыгын билбей эле чоң болуп отуруш бул жөнүндө сулуу сөз менен же болбосо Facebook менен, WhatsApp менен элди башкарам деген бул жаңылыштык, өтө чоң жаңылыштык да. Ошон үчүн мен ойлоп кетет элем, экономика менен бүгүндөн баштап аракет болбосо, эртеңден баштап айлыктар төлөнбөй калат дегенине таң калбаш керек. Себеп дегенде казынабыз бош, эч бир өлкөдөн жардам келип түшпөй атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө кыскарта тургандын бардык мамлекеттик ишканаларды министрликтерди кыскартканды бүгүн кыскартып токтотуп коюш керек. Президенттик аппарат менен өкмөттүн аппаратында бир жетекчи болгондон кийин экөөнүн бир аппаратты кыскартып койсо деле болмок. Бул аз да болсо пайда алып келмек да. Жогорку кеңеш шайлоону дайындадыбы? Жогорку кеңеш болду, буларга айлык төлөбөй ишин токтотуп коюш керек. Макул ошол кандайдыр бир чрезвычайный сессия болсо, же керектүү сессияга гана топтолуп, ал эми айлык албай иштейбиз дегени бул мыйзамды бузуу болуп эсептелет. Ошон үчүн мунун баардыгын жөн эле баягы каалагандай жаса бербей, мисалы, ага мыйзам кабыл алып, мыйзамдын негизинде гана жасаш керек да. Биз ошондо мыйзам талаада толук каны түшөбүз. Экономика боюнча дагы бир жолу айтып кетейин. Экономика менен бүгүн 24 саат иштей турган убакыт, саясаттын баардыгын жыйыштырыш керек. Саясат менен алектенгендер саясат, ал эми өкмөт толук кандуу социалдык, экономикалык маселе менен түнү күнү дебей иштеш керек. Андай болбосо эртең 2 ай, 3 айдын ичинде топтолгон нерсени кийин ал проблеманын чечүүнүн баардыгы
аябай чоң убакытты талап кылып калат. Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.